Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан жолугушуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Балдар, биз бүгүн айлана чөйрөнү тааныштыруу сабагын өтөбүз. Сабагыбызды баштаардын алдында баарыбыз экранга жакын келип, ордубуздан туруп, оң колубузду жүрөгүбүздүн тушуна коюп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды гимн менен баштаганыбыздын себеби, бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыздын темасы Мекеним Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын символикалары. Сабактын максаты бүгүнкү сабакта мекен жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз жана Кыргыз Республикасынын символикаларын билебиз, Кыргызстандын картасы менен таанышабыз. Анда экрандагы ырга көңүл бурабыз балдар. Мекеним Кыргызстан. Мекеним деген баскан жер, ата-энем терин агызып. Мекеним деген өскөн жер, көпөлөк менен жарышып. Мекеним менин ыйык жер, бабалар бизге калтырган. Мекенди коргоо, урматтоо, илгертен кыргыз салтынан. Демек балдар, мекен бул сөздүн көптөгөн маанилери бар. Мекен силер төрөлүп, өсүп өнгөн жана жашаган аймак. Бул силер окуган мектеп, силердин балалыгыңар өткөн айыл жана шаар. Ар бир жаран өз мекенин ыйык тутуп, коргоого милдеттүү. Биздин мекен Кыргызстан. Республика Орто Азияда жайгашкан. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз тоолору күнгө чагылышкан, апакай мөңгүлөр, жайы кышы жапжашыл карагай арчалары, көк кашка тунук суулары, малга жайыттуу төрлөрү, абасы дары жайлоолору менен көркүнө чыгып турат. Тоолорубузду мекен кылган канчалаган жапайы айбанаттары менен канаттуулары эмне деген керемет. Аркар, кулжа, илбирс, бугу, марал, аю, карышкыр, түлкү жана башка жапайы жаныбарларды Кыргызстандын тоолорунан көрүүгө болот. Кыргыз жери керемет жерлерге бай. Ал азыр 7 аймакка бөлүнгөн. Келгиле балдар, анда Кыргызстандагы 7 облустун ар бирине токтоло кетели. Ысык көл облусу. Ысык көл кыргыз бермети, атагы кеткен алыска, дүйнөдө жалгыз бир өзү, кызыгат элдер барышка. Демек балдар, Ысык көл облусу Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Бул жаратылышы абдан кооз, берекелүү жер. Ысык көл облусунда түрдүү улуттагы адамдар жашайт. Алар айыл чарбасында иштетишет. Буудай, мөмө жемиш жана жашылча өстүрүшөт. Мал багышат. Ысык көл облусунун негизги байлыгы курорттук зонасы. Көл кылаасында курорттор, эс алуу үйлөрү жайгашкан. Жайында ал жерге адамдар эс алганы келишет. Көркөмү кооз тоолор, көлдүн жылуу мелмилдеген көк кашка суусу көргөн адамды кайдыгер калтырбайт. Демек, Ысык көл бул жайкысын силерге көптөгөн адамдар, окуучулар эс алганы барышат экен жайкы эс алууда. Ысык көлдүн туптунук көк кашка суусу бул адамды өзүнө тартып турат экен балдар. Андан кийин Нарын облусу. Малдын баарын асырап, Нарын эли бай жашайт.
желе тартып, бээ байлап, кымыз жасап, эл жатат. Нарын облусу тоолуу регион. Бул жердин кышы узак, суук жана жайы кыска, жылуу. Облустун аймагы бийик тоолуу болгондуктан мал чарбачылыгы негизги орунду ээлейт. Эл, кой, жылкы, топоз багышат. Нарын облусу пайдалуу кендерге, темир, алтын, кара тузга бай. Эми Талас облусуна саякат жасайлы. Жер соорусу Таласта, күмбөзү бар Манастын. Көп эл келип сыйынат, арбагына Манастын. Талас облусу өлкөбүздүн эң кооз жерлеринин бири. Ал бардык тарабынан тоо кыркалары менен курчалган Талас өрөөнүндө жайгашкан. Талас облусунун калкы кой, уй, жылкы багышат. Облуста дыйканчылык да жакшы өнүккөн. Ош облусу. Сулайман тоо заңкайып, бийиктен карайт бардыгын. Көргүн келсе Ош жерин, саякат жасап баргынын. Демек, Ош облусу өлкөнүн түштүк бөлүгүн ээлейт. Кышы жылуу жана кыска, ал эми жайы ысык жана кургакчыл. Ош облусунун калкы көп улуттуу жана абдан эмгекчил. Ош Кыргызстандагы калкынын саны көп, экинчи шаар. Оштун эң көрүнүктүү жери Сулайман тоо. Андан кийинки облусубуз бул Жалал-Абад облусу балдар. Жеринин баары апакай, Жалал-Абад жергеси жарыкты чачат кыргызга, токтогул өскөн жер өзү. Жалал-Абад облусу чоңдугу боюнча Кыргызстандагы 3-чү шаар. Жалал-Абад бул Жалал-Абад облусунун борбору. Облус пайдалуу кендерге, таш көмүр, нефтиге, жаратылыш газына бай. Нарын дарыясына ГЭСтер курулган. Жалал-Абад облусунун жаратылышы кайталангыс жана ар түрдүү. Жайы ысык, күзү салкын жана кышы жылуу болот. Эми Баткен облусуна барабыз балдар. Баткен облусу Кызыл Кыя сүлүктүү Кадамжай деген жери бар. Кыдырып көлгүн ал жерди Баткендин толгон кени бар. Баткен облусу 1999-жылы түзүлгөн. Облустун борбору Баткен шаары. Баткен облусунан көмүр, сым апказылат. Баткен областында түрдүү улуттун өкүлдөрү, кыргыздар, өзбектер, тажиктер жашайт. Жергиликтүү тургундар мыкты багбандар. Жыл сайын бактар мол түшүм берет. Баткен өрүгү облустун сыймыгы. Кара булак айылында жыл сайын жазында таң калаарлык айгүл гүлү гүлдөйт. Айгүл гүлү кызыл китепке киргизилген, мамлекет тарабынан корголот балдар. Эми Чүй облусуна келдик. Баш аягын карасаң, дүрбү жетпейт чегине. Бул саар өзөн адамга бейиш эмей эмине. Чүй облусу абдан кооз Чүй өрөөнүндө жайгашкан. Аны түштүгү менен түндүгүнөн тоолор курчап турат. Кышы суук, карлуу, ал эми жайы ысык. Чүй өрөөнүнүн талааларында каалаган жашылча жемиштерди өстүрсө болот. Бул жерде буудай, кант кызылчасы жакшы өсөт. Облустун аймагында Кыргызстандын борбору Бишкек шаары, ошондой эле чакан шаарлар. Мисалы Токмок, Кара-Балта, Кант жана башка шаарлар бар.
Демек балдар, кыргыз жериндей кооз, байлыгы мол, абасы, суузу таза жер дүйнөдө аз экен. Ошондуктан биз кыргыз жерибизди коргоп, аны көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек экен. Ошондой эле аны сүйүп, ардакташыбыз керек. Балдар, анда келгиле экранга жакыныраак келип, экрандагы сүрөттөргө көңүл бурабыз. Боз үй. Боз үйдө кыргыз жашаган, миңдеген жылдар тулгасып, сан жылкы айдап, кой жайып, өргүтүп, малын тоо ашып. Демек балдар, биздин ата бабаларыбыз биз жашап жаткан ушундай боз үйдү бизге мураска калтырып кетиптир. Анда боз үй тууралуу мен силерге бир аз токтоло кетейин. Боз үй. Биздин ата бабаларыбыз биз жашап жаткан мекенибизди душмандардан коргоп, сактап келишкен. Ал тоого жарашкан боз үйдү ак калпак менен ак элечекти унутпай жүрсүн деп белек кылышкан. Боз үй кыргыздын турак жайы, элибиздин улуттук мүлкү. Боз үйдүн жыгачын усталар жасашат. Ал өтө чеберчиликти, көп убакытты талап кылат. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боо, чуудан турат. Боз үйдүн түндүгүн жасаганда жакшы тилектерди айтып, түндүгүң бийик болсун, керегең бек болсун деп ырымдашкан. Боз үйдүн жасалгасы укмуш. Керегесин жайса жазылат, бүктөп койсо кайра жыйналып калат. Түндүгү терезеге окшоп турат. Эми балдар, Кыргызстандын символикаларына токтоло кетейин. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемен мамлекет болгон. Бишкек шаары Кыргызстандын борбор шаары. Бардык эгемен элдерде эле Кыргызстандын да өзүнүн туусу, герби, гимни бар. Анда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Мамлекеттик туу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Туу кызыл түздөгү кестемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эркиндиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн тынчтыкты жана байлыкты чагылдырат. Түндүк үй кутунун символу, үйдүн бекемдигин, өлкөдө жашаган элдердин биримдигин символдоштурат. Кыргыз Республикасынын герби. Герб мамлекеттин символу. Жогорку кеңештин токтому менен 1994 жылы 14 январда бекитилген. Авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Гербте канатын жайган ак шумкар сүрөттөлгөн. Ал өлкөнүн эркиндигин символдоштурат. Мелмилдеген ысык көл жаратылыштын кооздугун, ал эми пахта менен буудай молчулукту билдирет. Кыргыз Республикасынын гимни. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. Гимндин авторлору Насыр Давлесов, Калый Малдабасанов, Жалил Сыдыков жана Шабданбек Кулуев. Балдар, ар бир мамлекеттин өзүнүн тили болот. Биздин Кыргызстандын мамлекеттик тили бул кыргыз тили. Бул тил жоголсо, улут жоголгон менен барабар болот. Биз эң биринчи өзүбүздүн тилибизди билишибиз керек. Андан кийин башка тилдерди да үйрөнүү бизге көптүк кылбайт. Анда келгиле ушу кыргыз тили, эне тили деген ырга токтоло кетелик. Миңдеген жылдар сүйлөгөн кыргыздын эне тили бар. Унутпай сактап үйрөнүп, ар бир сөзүн билип ал. Эне тили деп айтса, кыргыз тилин түшүнгүн. Кыргыз тили деп айтса,
эне тилин түшүнгөн. Демек биздин тилибиз, улуттук тилибиз бул кыргыз тили экен. Биз кыргыз тилин сыйлап өзүбүздүн тилибизди билишибиз керек экен. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кыргыз жери абдан керемет, кооз жерлердин бири экен. Ата мекенибиздин ушу бизге калтырып кеткен кооз жерлерин, ыйык, улуу мурастарын сактап туруу биздин милдетибиз. Ар бирибиз жаратылышыбызды көзүбүздүн карегиндей сактап, аны сүйүп, ардактап, коргошубуз керек, балдар. Анда экрандан Кыргыз Республикасынын картасына көз жүгүртөлү. Бардыгыбыз Кыргызстандын картасын билип алышыбыз керек, балдар. Бүгүнкү сабакка катышканыңарга ыраазычылык билдирем. Анда үйгө тапшырма. Силер үйүңөрдөн Кыргыздын ала тоосунун сүрөттөрүн тартасыңар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.